Келечек жаштардын колунда. Коопсуз жашоо жалпы жоопкерчилик аттуу форумда облус аймагынан келген мыкты окуучулар ойлоп тапкычтыгы боюнча көргөзмөдө өз колдору менен жасаган эмгектерин көрсөтүштү. Бул аба тазалооч кызматына турат. Бул жерге ысырымды алып, ширеңкени жагып, ичиде мотору бул жакка түтөн чыгарат. Буга чейин дагы эскерте кете турган болсок, бул багытта областтын координациялык кеңеши отурумдарды өткөрүп, ал жерде 17 субъект бар, ушул багытта иш алып баруучу. Ошолордун аткарган иштеринин бүгүнкү күндөгү жеткиликтүүлүгү, кемчилиги боюнча иштер жүргүзүлүп, атайын тапшырмалар берилет. Мындан тышкары билим берүү мекемелеринде атайын акциялар өткөрүлөт. Форумга катышкан мугалимдер жана ата-энелер маалыматтык технологиялар кеңири жайылган заманда жаш муундун өсүп өнүгүүсүнө ар тараптуу көңүл бөлүү керектигин айтышты. Ошондой эле ар бир адам жашына карабай укугу менен кошо милдетин билүү керектигин билдирип, интернет желесиндеги терс көрүнүштөрдөн келечек муунду алыс кылуу зарыл деп белгилешти. Телефон, социалдык тармактарга ушул жаштар, айрыкча окуучулар аябай азгырылып атат. Бул деңгээл ушул мамлекет тарабынан мектептерде, ушул окуу жайларда айрым учурда телефондор тыюу болгонуна карабастан, үйдө же көчөлөрдөгү башка учурларда абдан мындай азгырылып кеткен да. Бул боюнча мектептерде болушунча жумуштар аткарылып атат, бирок бул деле жардам бербей атат. Бул боюнча бул комплекстүү мамлекеттик деңгээлде дагы башка учурларды карап көрүш керек. Форумду уюштурган облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, аймакта жаштардын арасында кылмыштуулуктун санын азайтуу максатында түрдүү иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Мындан улам өткөн жылга салыштырмалуу жаштардын арасында катталган кылмыштардын саны азайган. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл жаштар тарабынан болгон кылмыштар кескин түрдө азайды десек болот. Бул статистикалык көрсөткүчтөрдөн көрүнүп турат. Жаштар арасындагы кылмыштар быйылкы жылда 15 учурга азайды. Форумдун жүрүшүндө келечек муундун алдындагы жоопкерчилик, балдар арасындагы кылмыштуулуктун себептери, анын алдын алуу жолдору, коопсуз келечек үчүн биргеликте иштөө керектиги айтылды. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.